ثواب من كانت له حاجة فصلى هذه الصلاة ودعا بهذا الدعاء. Kimnin qanday qajeti bolsa. Ya adam balası olgandan bizde qajetimiz tolup tura. Dünyanın da qajeti var, dindin da qajeti var, ahiretin da qajeti. Kичинекей дагы, жеке дагы, семейный дагы, мамлекеттин qajeti var. Бүткүл адамзаттын qajeti var. Qajet толтура biz. Bu dünya qajettin idişi. Бүтүрүүчү Allah. Qajetni Allah бүтүрөт. Ушуга намаз берип атат. Бу намазды мындай оку, мына мындай дуа кыл, Алладан сура, кажетиң бүтүрөт. Дүйнөнүн кичинекей эле, ахиреттики чоң. Эки дүйнөнүн кажети бүтөт. Ушу намазды окуп туруп дуа кылсын дейт, ушу дуа менен. Усман ибн Хунайф радıyallahu anhu сахаба айтат: "Анна а'ма ата ила Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem." Bir gözü aziz, мүмкүнчүлүгү чектелген, gözü көрбөгөн. Sokur adam, gözü kör adam. Peygamberimize geldi deydi. Fakale aytti, ya Resulallah dedi. Ud'ullah yakşifa li an basari. Bana dua kılvayspa. Allah Teala men gözümü açıp versin dedi. Gözü görбейт. Men gözümü açıp versinçi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Vad'uk, dua kılayım mı dedi. Kale ya Resulallah mınday dedi. İnnehu qad şaqqa aleyye dehab basari. Bana öte maşakkatlı olup ketdi bu gözümden ketkanı. Kıynaldım dedi. Gözüm görбей. Biz azı gözümüz var жүрөбүz da. Жөнүнө лента тагып bir 2 saat көчөдө тусумга барып келген көрөсүң. Көздүн кадырын билесиң. Көздүн кадыры канча чоң экен. Аял бала чакаң үй бүлөңүмдө эле bir жарым saat отурчу балдардын арасында карабай эле. Кандай кыйын экен билесиң. Көздүн кадырын көзү жоктон сура дейт. Ошону айтып берет. Көздүн канча кадыры бар экен. Бул айтты, кыйналып кеттим дейт, көзүм жок. Дуа кылыңыз, Алла Таала мага көзүмдү кайтарып берсин dedi. Peygamberimiz aytты: "Fantalik fatavadda." Бар дагы дарат ал dedi. Биринчи эмне кыл dedi? Дарат ал dedi. Дарат Алла Subhanahu wa Ta'ala'nın farzı. Daratda 4 farz деп айтабыз. Дарат ал dedi мына. Allah'ın farzını atkar birinci. Allah'a жақындай турган жолду айта баштады. Себеп дарат намаздын ачкычы, намаз бейиштин ачкычы дейт. Бири-бирин ачат да буларчы. Дарат болсо намазды ачат. Даратсыз намаз болбойт. Намаз болсо бейишти ачат. Бейиш инсандын эң чоң кажети. Эң улуу жана түбөлүктүү акыркы кажети. Ошону ачкандан кийин бул дүйнө проблема жок. Намаз ошунчалык улуу, ошунчалык чоң, түбөлүктүү бакытты ачып аткандан кийин бул дүйнөнүн кажеттери намаздын алдында чыпуха. Ишеним керек бизге. Пайгамбар айткандай ишеним керек. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айткандай окуу керек. Соллу кама раайтумуни усалли. Силер намазды окугула, мен намаз окуп жатканын көрүп турганыңардай окугула. Пайгамбарыбыз сахабаларга үйрөттү намазды. Сахабалар намаз аркылуу эмне маселелерди чечти. Ой. Буга азыр айтып атат. Бар дагы дарат ал дейт. Summa salli rak'atayn, andan keyin 2 rekat qajet namoz o'qing. 2 rekat namoz o'qing. Allah'ın aldına turup Allah Teala'ga özüңдүн кулчулдугуңду көрсөтүп, жакшы ниет кылып, калыс Allah үчүн 2 rekat namaz oku. Namaz жөнөкөй нерсе эмес. Hidayаттын эшигин такылдата турган намаз, рызкынын эшигин такылдата турган намаз, бейиштин эшигин такылдата турган намаз, кажетти бүтүрө турган эшикти такылдата турган намаз, шипанын эшигин такылдата турган намаз, ынтымактын эшигин такылдата турган намаз. Fasalli rak'atayn, 2 rekat namaz oku. Бирок өзүңө келип шашылбай, нар жак бер жакты ойлобой, болуп калабы, болбой калабы деп экиленбей, шектенбей.
ишеним менен Аллах кулчулугун тарапталдыңыз, намаз ашылды. Эми намаз аркылуу бардык кажет ачылат. Эки рекат окуй. Сумма кул. Андан кийин айт деди, мындай деп. Аллахумма инни ас'алука ва атаважжаху илейка бинабий Мухаммад набийир рахма. Я Аллах, мен сенен сураймын. Дуа кылдык да. Мен сенен сурайм. Ва атаважжаху илейк. Мен сага жүздөнөмүн. Пайгамбарым менен. Мындайча айтканда пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды ортого салып, Мухаммад пайгамбарымды ортого салып, ал кандай пайгамбар? Райымдуу пайгамбар. Набийур рахма. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам заттын эң райымдуусу Мухаммадур Расулуллах. Эң боорукери Мухаммадур Расулуллах. Адам заттын эң райымдуусу, эң боорукери Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз адам затка эле эмес, айвандарга дагы райымдуу. Айвандарга эле эмес, жиндерге дагы райымдуу. Жиндерге эле эмес, периштелерге дагы райымдуу пайгамбарыбыз. Бүткүл ааламга райымдуу. Алла ушундай кылып жаратып жөнөттү. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Биз сени, ey Muhammed, бүткүл ааламга райым кылып жибердик дейт. Адамзат менен инсандар, силерге райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн биз Мухаммад алейхиссаламды жиберип атабыз дейт. Кимдерге? Адам менен инсан, жиндерге райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн. Пайгамбарыбыз келди, кандай жашоону? Пайгамбарыбыздын аты Набийур рахма. Мына. Пайгамбарыбыздын аты Набийур рахма. Райымдуу жашоону үйрөтүүчү пайгамбар. Мына. Пайгамбарыбыздын атын билесизби ким? Райымдуу жашоону үйрөтүүчү пайгамбар. Аллах. İnsanlar бири-бириңерге райымдуу болгула, ушуну үйрөткөн пайгамбар. Ата-энелер балдарга райымдуу болсун. Балдар ата-энелерге райымдуу болсун. Бир туугандарга райымдуу болсун. Ушундай жашоону үйрөткөнгө келген Мухаммад алейхиссалам. Байлар, кембагалдарга райымдуу болгула. Байлар, силерди Алла Таалам бай кылды. Рызкыңарды кенен кылып, акчаңарды көп кылды. Ошого бир кыйынсыныш үчүн, текеберлениш үчүн, бейбечараларды, кембагалдарды кемсинтиш үчүн берген жок. Ошолордун хажетин бүтүрүп, өзүнүн түбөлүктүү ахиретин куруп алыш үчүн берди байлыкты. Байлар райымдуулук кылгыла кембагалдарга. Кембагалдар, силер ал байларга райымдуулук кылгыла. Анын байлыгына суктанбай, жакшы амалына суктан. Эгер жакшы амал болбосо, ага райым кыл. Ушу тосок алып бара турган нерсеси. Ушу байлыгы. Эркектер аялдарга райымдуулук кылгыла. Эне бар, эже бар, апа бар, кыз бар, карындаш бар, небере бар, аял заттын баарына райымдуулук кылгыла. Пайгамбарыбыз ушу жашоону үйрөттү. Буйрук дагы берди, көрсөттү дагы, үйрөттү бардык. Бийлерге, кембагалдарга, кулдарга райым болгула деп. İnsandын жалпысын Алла пайгамбарыбыз айтып койду. Неден? Айвандарга райым болгула. Карачы. Ирхаму ман фил ард. Жер бетиндегилерине бардыгына райымдуулук кылгыла деди го пайгамбарыбыз. Карачы. Жер бетиндегилерге мышыгы болобу, башкасы болобу, ити болобу, райым кылгыла. Ирхаму ман фил ард. Ярхамукум ман фис сама. Асмандагылар силерге райым кылат. Ар-рахимун ярхамухумур рахман. Райым кылуучуларга райымдуу Алла райым кылат. Ман лам ярхам ла юрхам. Ким райым кылбасага да райымдуулук болбойт. Бу киши көз азиз киши. Пайгамбарыбыз айткан. Дарат ал. 2 рекет намаз оку. Андан кийин дуа кыл. Не деп? Я Алла, мен сенен сурайм. Сенен гана сурайм. Ас'алука ва атаважжаху илейк би набийи Мухаммад набийур рахма. Саңа, я Алла, мен жүздөнөмүн. Пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам райымдуу жашоону үйрөтүп келген пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламды ортого коюп,
Менің амалым совсем болбогон амал. Бир жакшы амалым жок сага көрсөткөнгө лайыктуу боло турган. Бирок мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды ортого коюп сурап атам. Ошо аркылуу сурап атам. Таважжаху илейка би набийи. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам набийю рахма менен. Я Мухаммад инни атаважжаху иля робби бика. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мен сизге мынакей. Инни атаважжаху иля робби. Сиз аркылуу Робума жүздөнүп атам. Шундай деп айт деди. Аякшифа ли ан басари. Алла Таала менин көзүмү ачып берси. Кажетин сураганы кара. Ушу сөздөрдү айтып, анан кажет сурады. Аллахумма инна ас'алука ва атаважжаху илейка би набийи Мухаммад. Набийи рахма я Мухаммад инни атаважжаху иля робби бика. Аякшифа ли ан басари. Анан кийин мына сөздү кошо айт. Аллахумма шаффи'ху фийя. Я Аллах, пайгамбарыбыздын шафаатын сен кабыл кылгын. Мен тууралуу шафаатын. Ва шаффи'ни фи нафси. Жана мени өзүмдүн нафсиме дагы яла ортомчулук кылгын. Ушундай кылды эле не болду? Фаража вакыт кашафаллахун басари. Алла Таала көзүн ачып берип койду. Шу дуаларды кылганда көзүн ачып берип койду. Раваху Термизи. Мына азыркы айткан хадис, кажет намаз, көзү азизден Алла Таалам көзүн кайтарып бергени, пайгамбар сага дуанын үйрөткөнү имам Термизи рахматуллахи алейх китебинде алып келген. Ва саххаху жана сахих деп айткан. Ва Насаи ва Ибн Мажа ва Ибн Хузайма ва Хаким. Имам Насаи дагы риваят кылат, Ибн Мажа дагы, Ибн Хузайма дагы китептердин аттары. Ва Хаким мустадрагында ва кала сахихун ала шартир Бухари ва Муслим. Бул имам Бухаринин жана имам Муслимдин өзүнүн шарттары бар, мухаддистердин ошого дал келет. Сахихинде дейт. Мына кажетти үйрөттү туган. Имам Термизи, Ибн Мажа, имам Хаким санаттары мен Абдулла ибн Аби Ауфа деген сахабадан радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Мындай деген хадис бар. Ман канат лаху иналлахи хажа. Кимден Аллага кажети болсо, ау иля ахад мин бани адам, же бир адамга кажетиңиз болсо. Макулбу? Аллага кажетиңиз кандай? Алла бизге жашоо бериш керек. Алладан жашоо сурайбыз, өмүр сурайбыз, ден соолук сурайбыз Алладан, хидаят сурайбыз, иман сурайбыз. Алла Тааладан, Аллаху акбар, бейиш разычылыгын, райымын сурайбыз, айкөлүн сурайбыз, Алланын берекесин сурайбыз. Кажет болуп тура. Же адам баласына дейт. Адам баласына бир иштери бар эле, аны сурай турган. Нан, кийим, көчө, жана бешке жардам бере турган. Аспаптын алдындагы негизгилер. Ал не кылсын? Фалията болду, таарат алсын. Не кылыш керек экен? Демек, кандай проблема болсочу, сразу эле ар кимге чалып, ар кимге чыгып, аны тополоң кыла бербей, сразу таарат алыш керек экен. Кандай кылыш керек экен? Биринчи ушу сизди, бизди туган жараткан Алла кажеттерибизди эң жакшы билүүчү өзү да. Алла Тааладан дагы бизге жакын, Алла Тааладан дагы биздин кажетибизди билүүчү зат жок. Ошон үчүн эң биринчи таарат алып, Алланы барды. Тааратты жаңылап алып, андан кийин вал юхсинул вуду, эптеп-септеп эмес, тааратты жакшылап ал дейт. Кандай ал? Чала бучук шашылбай, жакшынакай кыбланы карап отуруп, сонун кылып сүннөтү менен, адеби менен таарат алыңыз дагы. Вал юсалли ракаатайн, 2 рекет намаз. Кажет намаз. 2 рекет намаз окуңуз. Сумма нусни алаллах, андан кийин Аллага сана алкыш айтыңыз. Билимиңизге жараша Алланы мактаңыз. Алла субханаху ва таааланы мактаңыз. Андан кийин вал юсалли ала наби, кийин пайгамбарыбызга салават айтыңыз. Аллага алкыш, мактоо саналарды айткандан кийин пайгамбарыбызга салават айтыңыз. Андан кийин сумма якул, андан кийин мындай деп айтыңыз дейт. La ilaha illallahul halimul karim. Мынаны биз жатташыбыз керек да. Субханаллахи роббил аршил азим. Эмеде бар го? Аллахумма салли ала Мухаммад. Фазаил амалда. Окудуңуздар беле?
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين degan dua. Жатташыбыз керек. Ешқандай емес. Біз әр нәрсені оқып атабыз, әр нәрсені біліп атабыз, әр нәрсені жаттап атабыз, әр нәрсені үйреніп атабыз. Ошо жашообуздағы бир аз бөлүк бизге эң керектүү нерсени эмне үчүн окубайбыз, эмне үчүн жаттабайбыз? Жатташыбыз керек. Азыркы алхамдулилlah кээде жалпыбыздын кажетибиз бар. Роббана ла тада лана оробуз деп ошондон да кайрылабыз. Эгер өзүңүз болсо Робби ла тадали я Алла деп анда ошо жеке менен кажет кандай болсо. Мына да окуп берейин. Ла илаха иллаллахул халимул карим Subhanallah Rabbil Arshil Azim Elhamdülillahi Rabbil Alamin Es'eluka mucibati rahmatik ve azaima mağfiratik ve ganimete min kulli bir ve selamete min kulli ism la teda'li demben illa gafarta ve la hamman illa farrajta ve la haceten hiyaleke ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Keyin Zada İbn Mace rahmetullahi aleyh bu qo'shimcha bilan rivoyatni qo'shgan ekan. Summa yasal min amri dunya val axira keyin dunyoning da oxiratning ishini so'rayveringiz. Shu duoni o'qigandan keyin. Ma yasha imnini qalasangiz fa innahu yuqaddar inshaalloh chechiladi. Muqaddarda bo'lgan narsasinchi. Qo'tarib berayin. La ilaha illallohul halimul karim. Allohdan boshqa sing'inga loyiq zot yo'q. Allah Teala halim, yumuşak, kötörümdü. Yaratkan Allah Subhanahu ve Teala Karim, berişen zat Allah Teala cömert. Subhanallah, Allah bardık ayıptan taza. Rabbul Arşil Azim, ulu arştın iyisi. Elhamdülillah Rabbil Alamin, bütkül alamdın. Rabbisi Allah Teala'ga maktub olsun. Es'aluka, men seni sorayım ya Allah. Mucibati rahmatik, sen rahim doluğundu. Vacip kıla turgan nerselerde surayım. Demek senin suray turganım ya Allah qaysı amaldı kılayın işte senin rayımı oşuğa düşe turgan bolsun. Şunday amallarda surayım. Senin rayımını vacip kıla turgan nerse. Ve azayma mağfiratik. Ya Allah bekem senin geçirimdülüklerini surayım. Anlık mınanday. Çeçkinlüğü geçirimdülüğünü surayım. Ya Allah. Vel ganimata min kulli bir bardık. Жақшылықтардың олжосын surayım. Bardık жақшылықтардың soğuğun sorayım, berekesini sorayım. Olcosu mınaki. Ganimetin karatırı. Vesselamata min kulli isim. Bardık günölerden amandıkta sorayım ya Allah. Allah Teala'dan soravataz. Bardık günölerden ya Allah amandıkta sorayım. Meyli gözge tiyешери güne olsun, kulaka tiyешери güne olsun, alkımga, tilge, mege, oygo, kolgo, putga, tünge, günge, saparga, akçaga, denege, qanday gana günah olmasın. Bardıq günlerden amandıktı, salamatçılıktı sorayım ya Allah. Dep, andan keyin la tadali damban illa gafarta. Menin bir daha günahımda kaltırбай, geçirip koy. Ve la hamman illa farrajta. Bir daha kaygımdı kaltırбай bardığın joyup koy. Ve la haceten hiyaleke ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, qanday gana menin kajetim bolsun. Sen ele razı olsan oşonu çeçip koy. Ya Arhamar Rahimin, o rahim kılıçlardan rahim kılıçısı degen. Qara. Ne degende үйрөтүп атат. Meyli Allah Teala'ga olgan kajetinizde de şunu okuyunuz. Adamga olgan muhtaçlığınız çıkıp aldı mı? Şunu okuyunuz. Eköne teң Peygamberimiz aytıyor. Kimnin qanday kajeti olsa Allah'a, je bani Adamga, adam balasına. Anda darat alıp, namaz okup, Allah'a alkış sanan aytıp, daratты да жақсы толық қылып, пайғамбарымызға салауат айтып, андан кейін мына дуаны оқы. Кейін қажетіңіз "Вала хажатан хия лака ридан" дегенде, ошо қажетті айтып жатқанда, қандай қажетіңіз болса, ошоны айтыңыз қырғызша. Тү? Ошол жерге "Вала хажатан" же ойыңызда ниет эле кылып коюңуз, қажетіңізді Алла билүүчү. Ниетиңизди билүүчү, айтпасаңыз деле билүүчү. Эгер тил менен айтып коем десеңиз деле мейли. Тил менен жүрөк коштолуп калсын. Bismillah.
Dünyөнү дагы сурайлы Алладан, ахиретти дагы сурайлы. Эмнени сурайлы? Роббана атина фид дуния хасана. О Роббубуз. Куранда бул. Пайгамбарыбыз ушул дуаны өтө көп кылат дейт. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар. Бул аят. Бакара сүрөсүнүн. Аллахумма роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар. Бухаринин риваяты. Жөн Роббана деп баштасаңыз да болот. Аллахумма роббана деп айтсаңыз да болот. Экөө тең бар. Аятта да, хадисте да бар. О Роббубуз, биздин жаратуучубуз, кажетибизди бүтүрүүчү. Дүйнөдө бизге жакшылык бер. Дүйнөдө эмне бер бизге? Жакшылык бер. Ахиретте жакшылык бер. Жана дозоктун отунан куткар. Дозоктун отунан бизди сакта деген дуа. Дүйнөдөгү жакшылыктын мааниси эмне десе, сахабалардан, табииндерден, машалла, ар кандай тафсирлер айтылган. Кээ бирлери айткан пайдалуу билим деген. Бу дүйнөнүн жакшылыгы пайдалуу билим. Бу дүйнөнүн жакшылыгы эмне экени? Алланы тааный турган, Алланын акысын тааный турган, пайгамбарды тааный турган, ахиретти тааный турган, адал арамды тааный турган, пайдалуу билим. Бу дүйнөдө ахирет кабырда пайдасы тие турган илим. Ошону бу дүйнөнүн жакшылыгын бер дегениңиздин мааниси, я Алла, бу дүйнөдө мага пайдалуу билим бер деген суроо экен. Кээ бирлери айткан, ыймандуу урпак деген. Ыймандуу аял, ыймандуу бала, ыймандуу кыз бер деген сөз экен. Эмне деген бергени? Аялдар болсо ыймандуу жолдош бер дегени, кыз бала болсо ыймандуу бала чака бер дегени. Демек, ыймандуу үй бүлө, ыймандуу урпак бер деген. Бу дүйнөдөгү жакшылыкты сурагандын мааниси эмне экен? Я Алла, бу дүйнөдө мага жакшылык бер. Кандай? Ыймандуу үй бүлө, ыймандуу урпак бер. Кээ бирлери айткан, бу дүйнөдө жакшылык бер дегени, я Алла, адалдан ырыскы бер. Адалдан ырыскы бер. Кең ырыскы бер. Берекелүү ырыскы бер. Адалдан. Хадистерде келет. Берекелүү ырыскы, кең ырыскы, макулбу? Адалдан ырыскы, Алладан сурайт. Демек, ушул жерде сиз үчөөнү тең сурап койсоңуз болот. Я Алла, дүйнөдө жакшылык бер. Жакшылык билгеним дагы бар, билбегеним дагы бар. Билген жакшылыгымды да сурайын, билбеген жакшылыгымды да сурайын деп айта бериш керек. Дүйнөдө, Алла Тааладан. Анан негизги мына 3 азыркы 3 айтылган тафсир көбү ушу аалымдар ушуга токтогон. Пайдалуу билим, ыймандуу үй бүлө урпак, адал ырыскы. Бу дүйнөнүн жакшылыгы мына. Будан өткөн жакшылык жок. Будан ашыкчасы ашыкча. Ушул берилген болсочу, бүттү. Ушул үчөө берилген болсо бүттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде келет. Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, ва индаху куту йауми, кааннама хуйизат лаху дунья. Ким силерден араңардан таң аттырса, үй бүлө бала чакасында амандыкта, ден соолугу жакшы болсо, bir gündük ырыскысы болсо, bir gündük ырыскысы, бүткүл дүйнөнүн байлыгына бадыша болуптур бул дейт. Кааннама хуйизат лаху дунья. Ага бардык берилип тур колуна бадышачылыгында. Үй бүлөбүз аман болсун. Ден соолугубуз чын болсун. Ырыскыбыз адал болсун. Аллаху акбар. Allah баарыбызга насип кылсын. Амин. Алла Таала дүйнөнү жакшы көргөнүнө да берет, жаман көргөнүнө да берет. Унутпаңыз. Көбүнчө жаман көргөнүнө берет. Бирок иман, динди жакшы көргөндө гана берет. Гана. Только. Кимге экен? Кимди Алла жакшы көрсө, ошого гана берет. Эми сиз билгиңиз келсе, Алла мени канчалык жакшы көрөт десеңиз, все, проблема жок, айтабыз. Сиздин жашооңузда канча дин бар? Ошончолук сизди жакшы көрөт.
Allah meni qanchalik yaxshi ko'radi ekan bilgingiz kelsa, ana. Baribizga oңой ekan. Har bir erkek ayol joni bilib olsa bo'ladi ekan. Allah meni qanchalik yaxshi ko'radi. Har kim o'zine so'rab bersa, liboy odam biladi ekan. Boy, kambag'al, erkek ayol ayirmasi yo'q. Qirg'iz, o'zbek, qozoq, tajik, dungan, uyg'ur, o'rus, korey, kim bo'lsin. Allah meni qanchalik yaxshi ko'radi deb bilgingiz kelsa, sizning yashingizda qancha din bor, o'shanchalik yaxshi ko'radi. Allah Taala payg'ambarga tushirgan dinning 1% bo'lsa, sizni 1% yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz olib kelgan dinning o'shol to'liq dinning 5% bo'lsa, 5% sizni yaxshi ko'radi. 10% bo'lsa, 10% yaxshi ko'radi. Sahobalarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan din 100% ile Allah 100% yaxshi ko'rdi. Radıyallahu anhum ecmaîn. Allah razı olsun onlardan barına. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah Allah'tan razı oldu. Allah da Allah'tan razı oldu. Mınanday belek verildi. Allah'ın razılığı Ridvanullahi akbar. En ulu nerse Allah'ın razılığı. Beyişte en akırkı berile turgan sıylık Allah'ın razıçılığı. Oşonu Allah bu dünyada ne verip koydu sahabalarga. Niçin? Allah peygamberdi uçtu. Niçin? Allah peygamberdi moyun sunuştu. Sami'na ve ata'na. Uqtuk, başı ditip çeşim çıkarıştı. Bizge okşagan yok. Uqpay, uqsa, düşünbün, akırın. Tabi görece tarızım. Qılvay. Biz hazır uqpayız, uqsak qılvayız. Problema şu. Şunun için aytıyoruz, ya uğaylı. Uqqandan keyin qılaylı. Iki nerseni. Birinchi yaxshi o'qish kerak. Yaxshi niyat bilan. Agarda chin niyat bilan o'qsaqchi, Alloh qilganga so'z tavfiq beradi, bilib qo'y. Chin niyat bilan agarda o'qsaq, Allohning so'zini, payg'ambar so'zini, Allah mümkünçülükni eshigini ochmay qo'yishi mumkin emas. Allah g'ayratli zot. Allah g'ayratli zot. Allah qadam tashlab anan Allah subhanahu va taologa javob berib, "Jo'anday javob." Mumkin emas. Hadislarda aytiladi. Bir qarış yaqindasa, bir quloch yaqinda aytiladi. Shuning uchun tuğanlar, Allah taolo bizga tavfiq bersin.